Мындан 16 жыл мурун ошол кездеги өлкө башчысы Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу жана үзөңгү кууштун Кытайга сатылышына каршы алгачкы жолу ак сейли көтөрүлүп чыккан. Анда райондун борборуна жөө аттанган элге карата бийлик тарабынан өз элине ок чыгарып, 6 бейкүнөө жаран каза тапкан. Революциянын башаты болгон Аксы окуясы жыл сайын 17 март күнү гана бийликтин эсине түшөт. Көз өткөндөргө Куран түшүрүлүп, жабырлануучуларга жардам берүү менен гана чектелет. Бирок ага окуянын катышуучулары макул эмес. Кырчындай өмүрү кыйылган жаш жигиттерди, ден соолугунан ажыраган эр азаматтарды эскерүү үчүн жок дегенде көчөлөргө ысымын ыйгарып коюуну каалашат. Биз айке кызмат сурап, же бийлик сурап, же акча сурап барган эмеспиз. Ошо акыйкат издеп барганбыз аксылыктар. Жаш чагында, күлгүн жаш курактарында ал дүйнө менен коштошуп кетти. Булардын мындай айткандагы багы элдик тезек эле болот да. Эми 18-ге толуп элегинде каза болуп кете берди. Мына ушундай жигиттерибиз да бар. Эми ошолордун аттары мисалы кээ жерлерге коюлуп, ошо эскерилип турду. Белгилүү болгондо 2002 жылы 17 мартта бир топ талаптар менен район борбору Кербенге бараткан 700дөй Аксы районунун тургундарын жетекчилик токтотуп, милиция кызматкерлери ок аткан. Анда 4 адам набыт болуп, 7 адам жарадар болгон. Ал эми 18 мартта районго коменданттык саат киргизилгенде 1 адам атылып, 9 киши жаракат алган. Жалпысынан сабалып урулгандардын саны 100дөн ашкан. Бирок буйрук бергендер кутулуп, ок аткандар акталып кетишкен. Ошол убактагы чоңдор азыр деле ошо чоң боюнча креслолорунда отурат. Булардын эмне кылыш керек бул? Вообще Кыргызстандын системасын, башкаруу системасын бир өзгөртмөйүнчө, ошо Акаев баштаган система ушу боюнча коррупция боюнча келе атат. Кылганына жооп бербегендер жооп бербей калып кетип атат. Ошол эле учурда бул окуянын орун алышына Азимбек Бекназаровдун да салымы бар. Анын камалышына каршылыгын билдирип, колдоого алууга чыккан элдин алды атууга алынды. Андан кийин Бекназаровго күнөөлүүлөрдү жазалоого бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бирок ал элдин мүдөөсүн эмес, өз кызыкчылыктарынан арыла албай көпчүлүктүн көксөөсүн сууткан. Өз ошол акырына жеткизиш керек эле да, бул жеткизе албады. Эмне үчүн дегенде, башкы прокурор болуп турду. Ошо убактылуу өкмөттө ал жетекчи да болуп жүрдү. Бир бутак болуп. Туура 13 адамды бир эле. Ошол мезгилде көптөгөн ишти кылса болот эле. Демек, ал өзүнүн ошол Азимбек үчүн чыккан, өлгөн адамдардын эмес, ал өз кызыкчылыктарына көбүрөөк кетип калды деп ойлойм да. Аксы окуясы Кыргызстандын кийинки өлкө башчыларына да сабак боло алган жок. Элдик толкундоолордон соң Акаев качып Бакиев келди. Бирок кайра эле мурунку бийлик тушундагы сценарийлер кайталанды. Рейдерлик басып алууларга жол берилди. Кайра эле экинчи ажоодагы чет жакка тууган туушканы менен качып чыгууга аргасыз болушту. Андан бери такта олтургандар алмашканы менен ошол журт башчыларынын жандоочулары азырда бийликте. Алардан арылмайын өлкөдөгү өнүгүү болоруна коомчулукта ишенимдер аз. Нурзат Көчүмкулова, Руслан Абдумиталип уулу, Нур Ньюс, Жалал Абад.